18 жашка таяп калган Дастан 6 жылдан бери Сокулуктагы реабилитациялык борбордо тарбияланып жатат. Сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганы менен башка артыкчылыгы көпчүлүктү таң калтырат. Колу чебер өспүрүмдүн таланты дал ушул жерде байкала баштаган. Анын ондогон эмгектери текчеге толду. Майыптыгы бар балдардын жөндөмүн ачып багыт берүү оңой иш эмес. Айрым балдарды сүйлөтүүгө эле жылдар керектелет. Бул үчүн адистер ар кандай ыкмалар менен окутуп жатышат. Азамат, еще дагы эле катуу. Азамат, сильно. Көпчүлүгү үйдөн келет, же болбосо башка интернаттан которуп келген балдарда, анан особенно үйдө эме билесиңер да, үйдө ата-эне деген биз абдан бир эмебиз. Балдарыбызды сүйүп эле каалаганын кылып коомго кошконго өтө оор болуп калган балдар келет да. Өздөрү туалетке бара албаган, өздөрү кашык кармай албаган, сүйлөмөк тургай, тамга билмек тургай ушундай балдар келет. Анан биздин көпчүлүк убактыбыз ошол өзүн өзү тейлөө мүмкүнчүлүктөрүн да үйрөтүп атып, көпчүлүк убакыттар ал жакка да жумшалып калат да. Анан бизге келгенден кийин булар адаптация, бир ай адаптацияда жүрүшөт. Өздөрү колун жууп, столовойго барганды, тамак ичкенди, кашык кармаганды ошол жактан үйрөнүп баштайт. Анан биз акырындык менен алар көнгөндөн кийин анан сабактарга ала баштайбыз. Мүмкүнчүлүгүнө өзүнө жараша сабакка алабыз. Балдарды ушу ритмический памятке эффективдүү ыктымалар бар, аларга сүрөт тартыруу, жомок айтып беребиз. Мультфильмдерди коюп беребиз, же карточкалар менен, дидактивный карточкалар менен иштешебиз. Кандай диагноз менен балдардын жыйынтыгы ар кандай болот. Бир айдын ичинде, же болбосо бир жылдын ичинде, же жарым жылдын ичинде билинет результаты. Сокулуктагы реабилитациялык борбордо мамлекет тарабынан тиешелүү шарттар түзүлгөн. Балдардын ден соолугуна кам көрүлүп жатат. Быйыл социалдык камкордукка муктаж жарандарга жөлөк пулдар жогорулатылган. Майыптыгы бар адамдардын багуучуларынын акысы да көтөрүлгөн. Мындан улам аны алуу үчүн балдарын реабилитациялык борборго калтыргандар азайды. Бирок адистер аларга тиешелүү ыкма менен окутуу, көнүгүүлөрдү жасатуу, ден соолугуна кам көрүү зарыл экенин эскертип жатышат. Жөлөк пул пенсиялар көбөйөт атпайбы, айлыктар. Аны ошого караштуу азыр биздин реабилитациялык борборунда балдарды көп алып келбей калды, мурун очередьте турушчу да өткөргөнгө. Себеби ата-энелер жанагы акчанын кызыгып, балага азыр 8 миң болду пенсия, 8 миң болду, 6,5 миң жанагы сопровождение болду, ал 15 миң сом чоң эле акчада. Бала үйүндө болгон жакшы. Бирок ошо балдар биздин балдардай реабилитациялык кызмат көрүп атышабы, өнүгүү, окутуу болуп атабы? Ошолдо суроо болуп атат, чоң суроо ошол. Ошон үчүн ушул маселени чечиш керек. То есть реабилитациялык борбор дневного пребывания, күндүзгү пребывание ушундай ачылыш керектер. Алып келип ата-энелер өткөрүп, кечинде кайра алып кеткен ушундай шарттар болуш керек да. Бул борбордо учурда 76 бала тарбияланып жатат. Алардын көпчүлүгүнө ата-энелери кайрылып келишкен эмес. Калугул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.